Берекелүү чүй жергесинде дээрлик кылкандуу данегиндери жыйналып бүтүп, учурда дыйкандар жүгөрү анан кызылча менен алектенип турган кез. Биз азыр Сокулук районунда студенческий айылында Нурбек Сайыповдун дыйканчылык талаасында турабыз. Нурбек жакында биотехнологиялык бир бөлөк ыкманы колдонуп, мына момундай бир эле жүгөрүдө 3 сото байлантырып тур. Бул кандай ыкма экен сиздерге айтып беребиз. Акыркы жылдары экологиялык таза продукция өстүрүү багытында чүй жергесинде көптөгөн иш-чаралардын өткөнү дыйкан фермерлердин зор кызыгуусун пайда кылууда. Азыр дыйкандар түшүмдүн санына эмес, сапатына көңүл буруп калдык дешет. Терести жазын алдыда мен көчөт малыдан баштадым да. Көчөт малыдан баштаганда эле бир канча алып кичине попробовать этип көрдүм. 3 күндө результат берди да. Көчөткөч, Грокус деген. Мурда пайдаланып, кийин унутулуп калган жер семирткичтерди 10 жылдап дыйкандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр биз менен иштешкендер жыл санап арып баратышат. Биздин продукциябыз жеке эле жашылча жемиш эмес, гүл, жемиш бактарын, жүгөрү, кызылча, кылкандуу данегиндерин өстүрүүгө дагы пайда берүүдө дейт адистер. 100 жылдан бери элди өзүбүз эле уулап атабыз. Бул туура эмес технология. Биз айтат эле, ошо биотехнология эң адамга зыяны жок. Анткени бул жердин кырчысын оңдойт. Жердин кырчысы мына 70 жыл Союз партиясы менен селиталарды камактап төгүп атып, жердин баарын өлтүрүп алганбыз. Анан ар ким ар кайсын алып келип атып, жеп атып, жерди таптакыр эле отургузуп алдык. Биздин технологияны пайдалангандар түшүмүнөн көп алып атышат. Биотехнология, органикалык жер семирткич биздики Россиядан келет. Биз барган учурда фермер Нурбек Сайыпов дыйкан талаасында жүгөрү, калемпир, дарыз өстүргөн талааларында таза продукция өстүрүүгө багытталган жер семирткичти дрон менен чачтырып жатты. Буюрса түшүм мыкты, сатып алуучулар ыраазы дейт дыйкан. Албетте, таза продукция алууга болгон дыйкандардын мындай аракеттери кеңири колдоого алынары айкын иш. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.